Кыргызстанда күз айларында жарандарға биометрикалык жарандык паспорт берилип баштайт. Заман талабына ылайык коопсуздук белгилери күчөтүлгөн жаңы үлгүдөгү паспортты даярдоочу компаниялар арасында сынак өтүп, алдыңкы орунду алган фирма тандалды. Бирок келишимге азырынча кол коюла элек. Алдыга чыккан кайсыл компания жана ал кандай талаптардын негизинде тандалганы тууралуу Бурулай Пусурманкулованын материалында. Кыргызстанда быйылдан тартып биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспортту берүү пландалган. Жаңы үлгүдөгү электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча былтыр тендер жарыяланган. Мунун жалпы баасын мамлекеттик каттоо кызматы 1 миллиард 263 миллион сом деп эсептеген. Тендер ачык түрүндө өттү. 5 фирма өзүнүн каалоосу менен келип катышып, ал жерде албетте техникалык спецификация деп коебуз. Финансовый жагынан изготовление заводдору каерде экен. Тажрыйбасын бардык карап чыктык. Тендердин жыйынтыгы 1 февралда чыкты. Анда Кыргызстан койгон талаптарга литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын сунуштары ылайык келген. Действительно, электронные паспорта. Деңгээл боюнча Кыргызстандын паспорты Европа биримдигиндеги Норвегия, Швейцария, Германия, Даниядагы сыяктуу технологиялык татаал паспорттардан болот. КМШ аймагында Кыргызстандын жарандары алдыңкы технологияга ээ паспорттун ээси болушат. Тендерди алдыга чыккан литвалык бул компания паспорттун бланкын чыгарган алдыңкы заводко ээ. Дүйнөлүк аты бар. 25 жылдык тарыхында 50ден ашык мамлекеттин базарында иштеп келет. Бул ишкананы тандоо менен Кыргыз өкмөтүнүн жарандардын алдында чоң мүмкүнчүлүктөр ачыларын компания өкүлдөрү айтышты. При наличии электронных паспортов Алдыңкы коргоо элементтерине ээ биометрикалык паспорт сиздердин өлкөнүн паспортуна болгон ишенимди күчөтөт. Бул өз кезегинде визасыз же визалуу тартибин жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү жагымдуу көрүнүш болот. Анткени менен тендердин жыйынтыгына нааразылыгын ага катышкан башка дагы 2 компания билдирип, Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар порталына арыз менен кайрылды. 7 күндүн ичинде өзүнүн баягы арыз муну болсо, ошо кайрылганга мүмкүнчүлүктөр бар, өтпөй алгандар. Ошолор департамент закупки деген бар бизде. Ошол жактан бүгүнкү күндө ошо каралып атат. Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттагы жарандардын сүрөтү чапталган барагы поликарбонат желимден жасалып, ичинде маалымат камтылган чип орнотулат. Ошондой эле 40 жакын коргоочу элементке ээ болот жана ал 32 барактан турат. Ошол эле маалда чет өлкөлөргө байма-бай чыккан жарандар 50 барактуу паспортко буйрутма бере алышат. Документтин баасы тендердин жыйынтыгы менен документти жасоодогу чыгымдары эсептелген соң белгилүү болот. Кыргызстандыктар азыр колдонуп жаткан жалпы жарандык паспорттун үлгүсү 2006 жылы бекитилген. Баасы 590 сом. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, кыргызстандыктар заманбап үлгүдөгү электрондук жалпы жарандык паспортты август айында ала башташат. Бурулай Пусурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.